Орусиян президенти Владимир Путин полицияга мигранттарды соттун чечими жок эле депортациялоого укук берген мыйзамга кол койду. Мамлекеттик думада мигранттардын жашоосун ooрлоткон мыйзамдарды сунуштоону улантып, укук коргоо органдары улутчул топтордун катышуусунда мигранттарга каршы рейдтерди жүргүзүүдө. Сахарова миграциялык борборуна жеткирилген мигранттар андагы шарттар өтө начар экенин айтып жатышат. Баарын ирети менен айтып беребиз. Орусияда мигранттарга каршы рейдтер токтой элек. Екатеринбургдагы кезектеги рейд учурунда полиция кызматкерлери жемиш саткандарды кармады. Укук коргоо кызматкерлери алардын документтерин текшерип, кармап жаткан маалда тургундар текчедеги жемиштерди бекер эле алып жатышты. Значит, он, получается, нелегально здесь находится? А кто разрешил-то? Народная дружина. Элдик кошуун бул ашынган оңчул багыттагы улутчулдардын русская община кыймылынын мүчөлөрү. Алар полиция кызматкерлери менен чогуу рейдтерди өткөрүшөт. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин мигранттарды Орусиядан чыгып кетүүгө түрткөн жөнөкөй ыкма тапканын билдирген. Ал орус жарандыгын алган мигранттарды аскердик каттоого тургузуу. Бастрыкиндин айтымында күч органдары буга чейин 30 миңдей мигрантты кармап, алардын 10 миңге жакынын Украинадагы согушка жөнөткөн. Мындан тышкары полицияга мыйзам бузган мигранттарды соттун чечимисиз эле депортация кылууга укук берген мыйзам кабыл алынган. Укук коргоочу Валентина Чупиктин айтымында бул мыйзам полицияга мигранттардын көчөгө чыгуусуна, түгүл нан алуу үчүн дүкөнгө баруусуна тыюу салууга мүмкүндүк берет деп эсептейт. Томск облусунда патент менен иштеген мигранттар 1 ноябрдан тарта таксиде, мейманканаларда, чекене соодада, коомдук тамактануу жайларында жана билим берүү тармактарында иштей алышпайт. Мындай чечимди жергиликтүү бийлик терроризмге каршы күрөшүү үчүн кабыл алды. Ал эми бул кадрларда күч органдары мыйзамсыз соодага каршы рейд учурунда жаш жигиттин колун кайрып кармап жатканын көрүүгө болот. Рейдке полиция кызматкерлеринен тышкары русская общинанын мүчөлөрү да катышып, окуяны видеого тартып, чагымчылдык кылып, мигрантты кемсинтишкен. Видеонун автору чет өлкөдөн келгендер бой көтөрүп калышканын айткан. Тасмада кармалган мигрантты маймыл деп атаган үндөрдү угууга болот. Я ничего не сделал, просто... Что вы окружили тут меня? Что вы тут... Она тебе пригодится в камере. Поешь ее. Попроще будет. Руки не трогайте, не распускайте руки, говорю. Что не понял? Руки отпустите, вы что делаете? Вот так, красавцы мужики. Красавцы, красавцы. Тише, без комментариев. Русская община бул окуянын чоо жайын билдирген жок. Ошондой эле Петербург полициясы тарабынан да эч кандай расмий маалымат болгон жок. Сахарова миграциялык борборуна жөнөтүлгөн мигранттар ал жер кыйноого алуучу жер болуп калганын белгилешет. Алардын айтымында борбордо кармалып турган мигранттар зордук зомбулукка жана кемсиндүүгө кабылышат. Колубузду көтөрүп, буттарыбызды талтайтып, дубалды карап тургузушту. Андан соң электр шокерлер менен урдура башташты. Кийин колдорубузга кишен тагып, бирден сабай башташты. Мигранттардын биринин айтымында Кыргызстандын элчилиги өз жарандарын коргобойт. Мекеме кызматкерлери кыйноо фактысын далилдеп берүүнү талап кылышат. Бирок Сахаровадагы мигранттардын телефондорун алып койгондуктан эч ким далил көрсөтө албайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мекеменин өкүлдөрү Сахарова борборуна дайыма барып турушарын жана андагы кыргыз жарандарынан эч кандай даттануу болбогонун билдирүүдө. Мындан тышкары Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттиги Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган мигранттар үчүн адаптациялык курс иштеп чыккан. Анда мигранттарды адамдарга брат же сестра деп кайрылбоого жана башка адамдардын жанында өз тилинде шыбырашпоого үйрөтүшөт. Учурда дагы бир мыйзам долбоору Мамдуманын кароосунда турат. Ал мигранттарга 100 000 рубльдан ашык киреше алып келген тармактарда же орусиялыктар иштеши мүмкүн болгон жерлерде иштөөгө тыюу салат. Мындан тышкары орус депутаттары төмөнкү квалификациядагы жумуштарда иштеген мигранттарга үй бүлө мүчөлөрүн Орусияга алып келүүгө тыюу салууну сунуштап жатат. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Леонид Слуцкий мигранттардын үй бүлөлөрү аларды мекенине күтүшү керектигин айткан. Орусиядагы мигранттарга каршы сунушталып жаткан азыркы өзгөртүүлөр боюнча Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов комментарий берген. Ал Орусиядагы кыргыз жарандарынын шарттары начарласа, өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуусу канчалык максатка ылайык болор жөнүндө суроо салган. ЕАЭПтин негизги принциптерине ылайык биздин жарандар эмгек рыногунда эркин жана тең укукка ээ. Эгер башкача чечмелөөлөр жана биздин жарандарды үчүнчү өлкөлөрдөн барган мигранттарга теңештирүүлөр болсо, анда биз үчүн элибизге ЕАЭПке мүчө болуунун маанисин түшүндүрүүгө өтө оор болуп калат.